Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке генерал-полковник наамын ыйгарды. Бүгүн 31 августта президент Садыр Жапаров УКМКнын турагасы Камчыбек Ташиевке генерал-полковник аскердик наамын ыйгарды. Сыйлык тапшыруу аземи ынтымак кордоо президенттик администрациясында өтүп жатат. Өлкө башчысы аземде Ташиевдин чек араны бекемдөө, улуттук коопсуздукту камсыздоо жана коррупция менен күрөшүүдөгү эмгегин белгилеп өттү. Белгилей кетсек, бүгүн өлкөдө Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чаралар өтүп жатат. Булак супер кежи. Шашылыш билдирүү. Ысык көлдүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. 2-сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөөлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл облустунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтин маалыматында айтылат. Ала тоо аянтында мамлекеттик туу 100 метр бийиктикке көтөрүлдү. Бүгүн 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө жана Кара-Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Бишкектеги Ала тоо аянтында мамлекеттик туу көтөрүлдү. Туу көтөрүү аземине президент Садыр Жапаров катышты. Ошондой эле ага экс-президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин бир катар депутаттары, министрлер, муфтият өкүлдөрү жана коомдук ишмерлер катышты. Тууну 100 метрлик флагштокко көтөрүү учурунда аскердик оркестрдин коштоосунда мамлекеттик гимн жаңырды. Камчаткада 22 адам учуп бараткан Ми-8 тигучагы дайынсыз болууда. Орусиядагы Камчатка жарым аралында бортунда 22 адам бараткан Ми-8 тигучагы дайынсыз болууда. Бул тууралуу Радио Свобода Росавиацияга шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, тигучакта 19 жүргүнчү жана 3 экипаж мүчөсү бараткан. 112 телеграм каналы тигучакта туристтер болушу мүмкүн экенин, маалыматтагы такталып жатканын билдирди. Росавиация тигучак Вашкажец жанар тоосунун аймагынан Николаевка аймагына багыт алып баратканын, бирок Москва убактысы боюнча саат 7:15 чамасында экипаж менен байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Дайынсыз болуп жаткандарды издөөгө Ми-8 үлгүсүндөгү дагы башка бир тигучак чыкты. Тергөөчүлөр бул окуя боюнча жол кыймылынын жана аба транспортун эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Булак Азаттык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров авторитардык башкарууга жол бербей турганын айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 31 августта Бишкектин Ала тоо аянтында эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Мамлекет башчы сөз эркиндиги, адам укуктарынын корголушу, мамлекеттин бөтөндүгү жана күчтүү экономика эгемендиктин өзөгүн түзө турганын кошумчалады. Азырда эле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө коопсуздукка суроо талап болушунча өсүп жатканына күбө болуп келебиз. Азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарына адекваттуу башкаруу системасы гана тийиштүү деңгээлде жооп бере алат деп баса белгилеп айтар элем, деди президент. Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргыз элин куттуктады. Россия президенти Владимир Путин өлкө башчысы Садыр Жапаровду жана жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктап телеграмма жолдоду. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Путин орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделгенин белгилеген. Кыргыз Республикасынын улуттук майрамы эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин өлкөңүз социалдык экономикалык өнүгүүдө жана ички саясий туруктуулукту бекемдөөдө маанилүү ийгиликтерге жетишти. Бул регионалдык жана
эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүүдө конструктивдүү роль ойнойт. Орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделет. Биздин мамлекеттер Евразес, ЖКК, КМШ, ШКУ жана башка көптөгөн көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенүүдө. Биргелешкен аракеттер менен биз бардык тармактарда өз ара пайдалуу орус-кыргыз байланыштарын пландуу түрдө мындан ары да арттырабыз деп ишенем деп айтылат куттуктоодо. Путин сөзүнүн соңунда Садыр Жапаровго чыңден соолук жана ийгиликтерди ал эми кыргызстандыктарга бакыттуу ай жана гүлдөп өнүүгө каалаган. Булак Спутник Кежи. Акылбек Жапаров орун басары Камчыбек Ташиевди алдага өткөрүп, өзү артка чегинди. Жаңы бүткөн ынтымак ордо президенттин аппаратынын имаратынын ачылыш аземинде Акылбек Жапаров президенттен кийинки орунга өзүн эмес, орун басары Камчыбек Ташиевге жол бошотту. Мамлекеттик протоколго ылайык президенттен кийин министрлер кабинетинин башчысы орун алышы зарыл. Булак Арча медиа.